Ушуну менен 5-нчи жолу уюштурулуп жаткан мергендердин мелдешине өлкөнүн бардык жети дубанынан өкүлдөр катышышты. Ошентип алгач райондук гана деңгээлдеги иш-чара эми-митип республикалык баскычка көтөрүлүп отурат. Айтмакчы, таамай атуу спорттун жаңы түрү. Андыктан мекенибизде алгачкы жолу жасалып жаткан мындай кадам аздыр көптүр мамлекеттик колдоону талап кылбай койбойт. Андан калса акыркы кездери карышкыр чөөлөр күч алып, аларды жок кылуу үчүн мыкты көзгө атарлар керек. Ушундан уламбы ат башта өз өнөрлөрүн сынагандардын басымдуу бөлүгү аңчылык менен алектенишкендер болду. Бул таамай атууга чейин өзүм ошо мергенчиликке кызыгып келгем. Мергенчилик менен алектенип келгем. Азыр деле таамай атуудан тышкары, снайпингден тышкары мергенчиликке чыгып турабыз. 21-2022 жылы ошо Кыргызстандын эң жакшы аткычы болуп неметкем, кубокту уткам. Бир аз артка кылчайып тарыхка кайрылсак, республикабызда таамай атуу же снайпинг федерациясы мындан 5 жыл мурун Айдар Океновдун демилгеси менен түзүлгөн. Анын ишмердүүлүгүнө көбүнесе чет өлкөлүк тараптар демөөрчүлүк кылып келет. Кыргыз мергенчилеринин бул жолку таймашын австриялык компания ар тараптуу колдоого алган. Европалык меймандардын баамдарында азырынча теңир толуктар мыктылардын катарында. Это мероприятие. Бул иш-чара мергенчилер жана көзгө атарлар үчүн ары жакшы, ары пайдалуу деп эсептейбиз. Анткени алар өз ара күч сынашкандан тышкары тажрыйбаларын тең бөлүшүп, жакшы сабактарды алышат. Андан калса, силерде өнөрлүү таамай аткычтар абдан көп. Мен алар менен жана республикалык снайпинг федерациясы менен 3 жылдан бери кызматташам. Ошого жараша жакын арада Кыргызстандын курама командасын эл аралык ири турнирлердин биринде байкап көрсөк дейбиз. Стрелки. Алдыда ушундай чоң мелдеш күтүлгөндүктөнбү алыскы өрөөндөгүсүнө даярдыктар жогору экендиги чу дегенде эле белгилүү болду. 3 категорияда 8 сынак боюнча мөрөй талашкан аткычтардын көрсөткүчтөрү дээрлик бирдей болгондуктан кошумча көнүгүүлөрдү аткарууга туура келди. Ушундан кийин гана ат башы мергенчилер коомунун мүчөлөрү алдыга олушуп, баш байгеге арзышты. Жеңүүчүлөрдүн айтымдарында алар аңчылыктан тышкары жаратылышты коргоо жана сактоо жаатында да бир катар аракеттерди жасашууда. Кудай буюрса ушу ат башы жергебизде балыкты калыбына келтирүү боюнча иштерди баштайлы деп атабыз. Кыргоол кой берип, коен кой берип, ошолорду кичине коргоого алып бир отдельный бир участкаларды түзсөкпү деген тилектерибиз бар. Жана ошондой эле жашылдандыруу боюнча мамлекеттин баягы жашыл мурас программасына дагы аралашсакпы деген ниетибиз бар. Мына ушундай жакшы ниеттеги аңчылар ошондой эле төрттүүлүккө өтө кооптуу кыш мезгилинде атайын топторду түзүшүп, малчылардын түйшүктөрүн жеңилдетүүнү көздөшүүдө. Ошол эле учурда жана жогоруда белгиленген дүйнөлүк деңгээлдеги мелдешке камылгалар да унутта калбайт. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Ат башы району.